Саламатсыңарбы менин алтындай болгон сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен Ташкөмүр шаарындагы номер 11-ci Мойдун Темирбаев аттындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Жуманазарова Айтбери Култаевна болмокчу. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Силерге күндөй жаркыган маанай каалайм. Дайыма жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин. Бүгүн биз 8-ci класстар үчүн кыргыз тили сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили илиминин негиздөөчүсү акын профессор Касым Тыныстановдун өз элиңди, өз тилиңди, өз жериңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карегиндей сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң деген сөздөр менен баштагым келди. Балдар, өтүлгөн теманы бышыктоо максатында артка чегүүнү жасап көрөлү. Биз өткөн сабакта сүйлөм мүчөлөр деген теманы өткөнбүз. Анда эмесе өтүлгөн теманы бышыктап көрөлү. Сүйлөмдүн кандай мүчөлөрү бар? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар? Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн атап бер. Сүйлөм мүчөлөрүнө ажыратып талдоо жүргүз. Берилген суроолорго жооп табуу үчүн убакыт берилет, балдар. Азаматсыңар, балдар. Силер туура жооп бердиңер. Демек, кыргыз тилинде сүйлөм мүчөлөрү баш жана айкындооч мүчөлөр болуп экиге бөлүнөт. Аны биз төмөндөгү схемадан дагы байкасак болот. Демек, баш мүчөлөр булар жана баяндооч. Сүйлөмдүн ээси деген эмне? Сүйлөмдүн ээси бул сүйлөмдүн баш мүчөсү. Мааниси жана грамматикалык жактан баяндооч менен байланышып турат. Кыймыл аракеттин ким тарабынан жасалгандыгын билдирет. Ал ким, кимдер, эмне, эмнелер, кимиси, эмнеси деген суроолорго жооп берет. Ал эми сүйлөмдүн баяндоочу деген эмне? Ал ээнин кыймыл аракетин, абалын билдирүүчү сүйлөмдүн баш мүчөсү. Эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат, эмне болду, кантте, ким, эмне, канча, нече, кандай деген суроолорго жооп берет. Балдар, төмөндөгү сүрөттү карап, жана баяндооч катышкан сүйлөмдү көрөлүчү. Азаматсыңар, Айбек казды. Ким? Айбек сүйлөмдүн ээси. Эмне кылды Айбек? Казды, демек сүйлөмдүн баяндоочу. Азаматсыңар, балдар. Кийинки сурообузга жооп, балдар. Азаматсыңар, туура жооп бердиңер. Демек сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү булар аныктооч, толуктооч жана бышыктооч. Аныктооч деген эмне, балдар? Туура. Аныктооч сүйлөмдө заттын, окуянын, зат ордуна колдонулган сөздөрдүн сынын, сыпатын, мүнөзүн, санын, иретин же ал заттын башка бир затка таандык экендигин билдирүүчү айкындооч мүчө. Аныктооч сүйлөм ичинде кайсы, кимдин, эмненин, кандай, кайсы деген суроолорго жооп берет. Толуктооч грамматикалык мамиле катнаш жагынан баяндоочко башкарылып, кыймыл аракет багытталган тике же кыйыр объектини көрсөтүп турган айкындооч мүчө. Ал кимге, эмнеге, кимди, эмнени, ким менен, эмне менен, ким тууралуу, эмне тууралуу деген суроолорго жооп берет. Ал эми бышыктооч сүйлөмдө баяндооч билдирген кыймыл аракеттин сан өлчөмүн,
ордун, мезгилин, себебин, максатын билдирген айкындоочу мүчө. Ал кайда, кайсы, канча, нече, кантип, качан деген суроолорго жооп берет. Силер сүйлөмдөн сүйлөм мүчөлөрүн таба аласыңарбы? Келгилечи көрөлү. Демек сүйлөм мүчөлөрүн ажыратабыз. Токтогулдун жаш жүрөгү Мекенге дирилдеп талпынып жатты. Азаматтар. Жүрөгү бул талпынып жатты баяндооч. Токтогулдун жаш бул аныктооч сөздөр. Ал эми Мекенге деген сөз бул толуктооч. Дирилдеп сүйлөмдөн бышыктоочу болот. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты менен тааныштыра кетсем, демек силер бүгүнкү сабакта сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү тууралуу кеңири маалымат алуу менен бирге бири-биринен ажыратууга үйрөнөсүңөр. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн катыштырып сүйлөм түзүүгө жана көнүгүү иштөөгө көнүгөсүңөр. Ошондой эле сабаттуу жазууга жана адабий тилдин нормасында оюңарды айтууга тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды кайда болбоюн, кандай болбоюн, окуйм, изденем, үйрөнөм деген бийик ураан менен сабагыбызды баштайлы. Балдар, силер буга чейин сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү тууралуу уктуңар беле? Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү деген эмне? Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү деген бирдей суроолорго жооп берип, сүйлөмдө бирдей милдет аткарып, бири-бири менен байламталар же интонация аркылуу байланышкан сүйлөм мүчөлөрү. Төмөндөгү атам, апам, агам жана мен конокко жөнөп жатабыз деген сүйлөмдү карап көрөлү. Бул сүйлөмдөгү атам, апам, агам, мен деген сөздөр сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү. Ким? Атам, апам, агам, мен бирдей синтаксистик милдетти аткарып жатат. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү ушундай белгиленет. Кыргыз тилинде бир өңчөй мүчөлөр өз ара эки жол аркылуу байланышат. Биринчиси интонация аркылуу. Мында бир өңчөй мүчөлөр өз ара эч кандай грамматикалык каражаттарсыз санак интонациясы аркылуу гана байланышат. Мисалы, Айжандын өңү сулуу, жылдыздуу эле. Бул сүйлөмдө сулуу, жылдыздуу деген сөздөр интонация аркылуу байланышты. Экинчиси байламталар аркылуу. Мында кыргыз тилинде бир өңчөй мүчөлөрдү өз ара жана, менен, да, дагы, же болбосо, ары, бирде деген байламталар байланыштырат. Демек, балдар, биз бир өңчөй мүчөлөр төмөндөгүдөй жолдор менен байланышаарын билдик. Биринчиси интонация аркылуу жана ошондой эле байламталар аркылуу. Кыргыз тилинде сүйлөмдүн бардык мүчөлөрү бир өңчөй болот. Мисалы, бир өңчөй ээлер, бир өңчөй баяндоочтор, бир өңчөй аныктоочтор, бир өңчөй толуктоочтор жана бир өңчөй бышыктоочтор. Балдар, бир өңчөй ээге келтирилген мисалды жана анын схемасын карап көрөлү. Айгүл, Батма, Сайкал окууга жөнөп жатышат. Ким? Айгүл. Ким? Батма. Ким? Сайкал. Бул сүйлөмдөгү Айгүл, Батма, Сайкал деген сөздөр ээлин ким деген суроосуна жооп беришип, бир өңчөй ээлик милдетти аткарып жатышат. Эми бир өңчөй баяндоочко келтирилген схеманы жана мисалды карап көрөлү. Алинор бүгүн сабакта жазды, ырдады,
окуду. Бул сүйлөмдөгү жазды, ырдады, окуду деген сөздөр баяндоочтун эмне кылды деген суроосуна бирдей жооп беришип, сүйлөмдө бир өңчөй баяндоочтук милдетти аткарышты. Баяндооч кош сызык менен сызлары баарыбызга белгилүү. Бир өңчөй аныктооч. Мен ак, кызыл, сары гүлдөрдү көрдүм. Бул сүйлөмдөгү ак, кызыл, сары деген сөздөр аныктоочтун кандай деген суроосуна бирдей жооп беришип, сүйлөмдө бир өңчөй аныктоочтук милдетти аткарышты. Аныктооч толкун сызык менен сызылат. Бир өңчөй толуктооч. Акмат тоону, көлдү, токойду сүрөткө түшүрүүнү каалады. Бул сүйлөмдөгү тоону, көлдү, токойду деген сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү толуктоочтун суроосуна жооп берип, сүйлөмдө бир өңчөй толуктоочтук милдетти аткарышты. Толуктооч сүйлөмдө үзүк сызык менен сызлары баарыбызга белгилүү. Бир өңчөй бышыктоочко келтирилген мисалды жана анын схемасын карап көрөлү. Бүгүн, эртең, бүрсүгүнү кар жаайт. Бул сүйлөмдөгү бүгүн, эртең, бүрсүгүнү деген сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү бышыктоочтун качан деген суроосуна жооп беришип, сүйлөмдө бир өңчөй бышыктоочтук милдетти аткарышты. Бүгүнкү өтүлгөн теманы тереңдетүү максатында китебиңердин 173 бетиндеги 183 көнүгүүнү иштеп көрөлү балдар. Элибиз эзелтен ынтымакты, достукту жогору баалашат. Балдар, сүйлөмдү конткоюп окуп чыгасыңар дагы өз алдыңарча сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн тапканга аракет кылып көргүлөчү. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн оңой эле таап алат деген ойдомун. Азаматсыңар балдар. Демек бул сүйлөмдө ынтымакты, достукту деген сөздөр сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү болушат. Себеби бирдей суроолорго жооп берип, сүйлөмдө бирдей милдет аткарышты. Андан ары улантабыз балдар. Китебиңердин 174 бетиндеги 185 көнүгүүнү карап көрөлү. Көп чекиттин ордуна мааниси жактан ылайык келген бир өңчөй мүчөлөрдү коюп көчүрөбүз балдар. Сүйлөмдү окуп көрөлү. Сөз айкашын тутумундагы сөздөр бири-бири менен байланыштын андан ары көп чекит жолдору аркылуу тутумдашат. Демек бул сүйлөмдөгү көп чекиттин ордуна тиешелүү сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн коесуңар. Кайсы сөздөрдү койсок болот? Ой жүгүртөбүз балдар. Азаматсыңар балдар. Сөз айкашын тутумундагы сөздөр бири-бири менен байланыштын ыкташуу, ээрчишүү, башкаруу, таандык жолдору аркылуу тутумдашат. Силер мыктысыңар балдар. Балдар, сабагымды жыйынтыктап жатып, мен төмөндөгүлөргө токтолуп кетем. Бир өңчөй мүчөлөр грамматикалык жактан бирдей түзүлүштө болот. Бирдей суроого жооп берет. Бирдей сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Демек, алар бир өңчөй бир өңчөй баяндооч, бир өңчөй аныктооч, бир өңчөй толуктооч, бир өңчөй бышыктооч. Балдар, бүгүнкү сабакта алган билимибизди бышыктоо максатында тест менен иштеп көрөлү. Биринчи тестибиз. Сүйлөмдөн бир өңчөй мүчөлөрдү тап. Алайдан, оштон, баткенден коноктор келишти. А варианты. Алайдан. Б варианты. Алайдан, оштон, баткенден.
В варианты коноктор, Г варианты келишти. Силер билимдүүсүңөр, акылдуусуңар, туура жоопторун табат деген ишеничтемин балдар. Азаматсыңар. Силер туура жоон таптыңар. Демек, Б варианты алайдан, оштон, баткенден. Экинчи тестти карап көрөлү. Сүйлөм мүчөлөрүнүн байланышуу жолдору. Сүйлөм мүчөлөрүнүн кандай байланышуу жолдору бар эле балдар? А вариант интонация, Б вариант байламталар, В варианты интонация жана байламталар, Г варианты синтаксистик. Терең ой жүгүртүп, туура жоон табууга аракеттенебиз балдар. Силерди туура жоон табат деген ишеничтемин. Эгерде силер В варианты интонация жана байламта деген жоопту белгилесеңер, анда силер азаматсыңар. Үйгө тапшырма китебиңердин 175 бетиндеги 187 көнүгүү болот балдар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.